Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтому менен тааныштырып, Ныяз Ашматов. Жакынкы чыгыштагы ок атышпоо келишими токтотулду. Иран Туска контейнер кемесине сокку урулгандан кийин АКШны ок атышууну токтотууну бузду деп айыптады. Тегеран ошондой эле АКШнын согуштук кемесине дрондор менен кол салганын билдирди. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен убактылуу ок атышууну токтотуу мөөнөтү узартылбай турганын билдирди. Ормуз кысыгынын блокадасын бузууга аракет кылган Ирандын Туска жүк ташуучу кемесинин кармалышынын видеосу жарыяланды. Ал дагы деле америкалыктардын колунда. The Washington Post гезитинин маалыматы боюнча кеме Ирандын ракета программасын колдогон ирандык компания менен байланышкан. Америка Кошмо Штаттарынын аскерлери деңизде 6 саатка созулган чыңалган тирешүүдөн кийин Иранга байланышкан Туска жүк ташуучу кемесин басып алуу үчүн тик учактардан түшүп келе жаткан деңиз жөө аскерлеринин видеосун жарыялашты. Бул операция АКШнын күчтөрү стратегиялык сууларда Иранга байланышкан кемелерди көзөмөлдөөнү күчөтүүнү улантып жаткандыктан укук коргоо органдарынын аракеттеринин кескин көбөйгөнүн көрсөтүп турат. АКШ өкмөтү коопсуздукка байланыштуу V2X подрядчысында кызматкерлерин Кувейттеги жана Ирактагы АКШнын базаларынан эвакуациялоону сунуштады. Ага Иранды жактаган топтордун бутасына айланып кетиши мүмкүн деген кооптонуу себеп болууда. Ирак менен Кувейттен өз кызматкерлерин чыгарып кетүүнү катуу сунуштады деп билдирет The Guardian басылмасынын маалыматы боюнча. Мамлекеттик департаменттин кызматкерлери америкалык объектилерге жана персоналга жакындап келе жаткан кол салуулар тууралуу чалгындоо маалыматын алгандан кийин компаниянын жетекчилигинде бул маселени көтөрүшкөн. Иран АКШ менен боло турган маанилүү сүйлөшүүлөрдүн экинчи айланпасына расмий түрдө катышпай турганын маалымдады. Ага Джаред Кушнер, Стив Уитков жана вице-президент Джей Ди Венс катышаары айтылып жаткан. Ирандын сүйлөшүүлөрдөн күтүүсүз чыгып кетиши глобалдык чыңалуу тездик менен күчөп жаткан маалда Вашингтон үчүн олуттуу дипломатиялык сокку болду. Байлд басылмасынын маалыматы боюнча АКШ менен Иран кайрадан сүйлөшүүлөргө кайтып келиши мүмкүн, бирок Тегеран дагы деле Исламабадка баруудан баш тартууда. Вашингтон 22-апрелде бүтө турган ок атышууну токтотууну узартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү эртең улантууну күтүүдө. Бирок эгерде макулдашууга жетишилбесе, Ирандын инфраструктурасына сокку ураарын айтып коркутту. Басылманын маалыматы боюнча сүйлөшүүлөр болобу же жокпу белгисиз. Иран мамлекеттик маалымат каражаты аркылуу учурда сүйлөшүүлөрдүн жаңы айланпасына катышууну пландабай турганын ачык билдирди. Ага АКШнын катуу талаптары, Вашингтондун карама-каршы сигналдары жана уланып жаткан деңиз блокадасы себеп болгону айтылууда. Ормуз кысыгынын жана Ирандын жогорку деңгээлде байытылган уран запастарынын тагдыры негизги талаш тартыштуу маселелердин катарында калууда. Жакынкы чыгыштагы чыңалуу күчөп, Перс булуңуна кирип чыгуучу жүктөрдүн көлөмү минималдуу деңгээлге чейин төмөндөгөндүктөн мунай баалары кескин көтөрүлүп, фондулук рыноктарды олку-солку кылууда. Бирок соодагерлер маселенин чечилишине үмүт артып жатышат. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча АКШ Кытайга каршы туруу үчүн Филиппиндер менен биргеликте ири аскердик машыгууларын баштады. Жыл сайын өтүүчү Баликатан машыгуулары тарыхтагы эң ири машыгуу болуп калды. Ага 17 миңден ашык аскер катышты. Машыгууларга Канада, Австралия, Жаңы Зеландия жана Франция кошулду. Жапонияда биринчи жолу катышууда. Машыгуулардын башталышы аймактагы чыңалуунун күчөшү менен дал келди. Кытай Батыш Тынч океанына бир топ согуштуу кемелерди жөнөттү. Вашингтон жакынкы чыгыштагы согушка карабастан АКШ Азиядан кетпей турганын жана союздаштарын коргоого даяр экенин айтууда. Америкалык чалгындоо маалыматтарын талдоо жана тыңчыларды аныктоо үчүн жасалма интеллекти барган сайын көбүрөөк колдонуп жатышат. Жашыруун маалыматтарды иштетүүгө ыйгарым укуктуу америкалык жасалма интеллект компанияларынын жасалма интеллект системаларды чалгындоо баяндамаларын толугу менен автономдуу түрдө түзүп жатышат. Жакынкы аралыкта жасалма интеллекти көп көлөмдүү маалыматтарды талдоо, чет элдик чалгындоо ишмердүүлүгүнүн белгилерин издөө, агенттер жана электрондук чалгындоо түзүмдөрү тарабынан алынган маалыматты талдоо үчүн колдонуу көзделип жатат. Жапонияда күчү 7,2 балга жеткен жер титирөөдөн кийин цунами жөнүндө эскертүү жарыяланды. Бийлик өкүлдөрү Ивате префектурасы жана Хоккайдо коркунучта тургандыктан бийиктиги 3 метрге чейин жетиши мүмкүн болгон толкундар жөнүндө эскертишти. Жээктеги аймактардын тургундарына бийик жерлерге көчүп кетүүгө чакырышууда. Түндүк Корея Жапон деңизине карай бир нече баллистикалык ракеталарын учурду. Өлкөнүн лидери Ким Чен Ын
кызы менен баллистикалык ракеталардын учулушун күзөтүп турду. Түштүк Кореянын аскерлери ракеталар бул жолу менен 140 чакырымга учканын кабарлашты. Жапониянын коргоо министрлиги да учууларды ырастады. Токионун айтымында ракеталар Түндүк Кореянын чыгыш жээгиндеги сууларга түшүп, Жапониянын өзгөчө экономикалык аймагына кирген эмес. Орусия жарандардын банк аркылуу которууларына көзөмөлдү күчөтөт. Салык органдары үзгүлтүксүз акча түшүүлөрдү, туруктуу суммаларды жана жөнөтүүлөрдүн көп санын көзөмөлдөйт. Эгерде картадагы киреше расмий суммадан бир топ ашып кетсе, мисалы, жылына 2,4 миллион рубльдан ашса, алар түшүндүрмө сурашы мүмкүн. Декларацияланбаган кирешелерге айып пул салынат. Ал эми оор учурларда кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Социалдык медиадагы репетиторлорго, кызмат көрсөтүүлөргө, үй ээлерине жана сатуучуларга басым жасалат. ChatGPT жана башка нейрон тармактары дүйнө жүзү боюнча иштебей калды. Дүйнө жүзү боюнча колдонуучулар Down Detector порталында ChatGPT боюнча миңдеген арыздарды калтырышты. Жасалма интеллект коддуу куралы Codex да иштебей калды. ChatGPT'ни иштеп чыккан OpenAI бул кызматтар менен болгон көйгөйдү иликтеп жатканын билдирди. Ошондой эле жүздөгөн адамдар Cloud жана Gemini боттору алар үчүн иштебей калганын билдиришти. Google Gemini API жаңы түзүлгөн ачкычтарды иштетүүдө көйгөйлөргө туш болуп жатканын белгилейт. Anthropic азырынча Cloud иштебей калышы боюнча комментарий бере элек. Ростов-на-Донудагы спектакль учурунда жолборс көрүүчүлөргө карай секирген. Дагавлюк династиясынын циркинде коопсуздук тору кулап, жаныбарларды коркутуп, мушташ чыккан. Андан кийин бир жолборс көрүүчүлөрдүн арасына секирип кирген. Дүрбөлөңгө түшүп, көрүүчүлөр эвакуацияланган. Башында эч ким жабыркаган эмес. Цирк жабык, азырынча расмий билдирүү жок. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышалыңыздар. Саламат калыңыздар.